Жалпыйбай тыккан болуп мен өзүм мурдатан айттым, жүдөбө өзүңө кел, мындай өзүңдү карма, баары жакшы, баары сонун, укмуш болот. Жарым жылдын ичинде үйлүү болосуңар деди да. Хорошо дедик, ошол менен ошо буюрса жарым жыл. Ишендиңиз беле үйлүү болом деп? Негизи ишенген жокмун. Андай супер топко чыгып, ошол сиздер аркылуу Назира эжеге жолугуп, документтерди да буюрса бүтүрдүм. Кудай буюрса мен сени чоткий бир күйөө көрөм, мен өкүл апа болом. Назгүл эже мындай ушундай үйлүү болгонуңузду көрүп алып мен аябай сүйүнүп атам да. Сыртыма чыгып кетип атат сүйүнгөнүм. А сиз болсо мындай бир калыптагы эже экенсиз, бир калыпта сүйлөп атасыз го. Вообще эмоциямды чыгара албайм да, өзүм баягы кичинекей кезимден ошо катып калганда ичимдечи. Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Бизде жакшы жаңылык бар. Супер ТВнын көрүүчүлөрүнүн дээрлик баары тааныган каарманыбыз Назгүл Ахматова үйлүү болуп турган учуру. Тем более азыр дагы төрөйм. Тиштерим дагы полный азыр жок, чынын айтсамчы. Азыр астыман эле бир 5-6 тишим бар. 12 иш күндүн ичинде Кудай буйрса паспорт даяр болот. 5 жандан көбүрөөк тиш коюшубуз мүмкүн, импланттечи. Биз Назира Бердугулова эжебиз менен ушул жакта жолукмакпыз. Келип калды. Анда жүрүңүздөр. Саламатсызбы? Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Көргөнүмө кубанычтамын силерди. Кечээ телефондо бизге жакшы жаңылык менен бөлүштүңүз. Ошол жаңылык тууралуу дагы бир ирет айтып кетпейсизби? Ошол биз күткөн күн келди, мынакей Кудай буюрса Назгүл баардыгыбыз билген Акматова, мынакей сиздердин редакцияңыздар аркылуу бир туугандуу болгонмун. Сөзсүз түрдө эле бир ата энеден төрөлбөйт деп ойлойм бир туугандар. Ошол жакын сүйлөшкөнгө, өзүнүн кулк мүнөзү менен, мамилеси менен өзүнүмдү тарта билген, ошол күнгө чейин кармашып келе жаткан Назгүлүм азыр мынакей үйлүү болуп турат. Азыр биз чогуу биргеликте шаардын чекесинде жайгашканы, бул мындайча тактап айтканда Жайыл району, бул Кара Балтага карайт. Чогуу барып ошол жаңы үйүн көрүп, өргөлөп, куттуктап келели. Кеттик. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Назгүл эженин жаңы үйүнүн алдында турабыз. Назира эже, сезимдериңиз кандай болуп атат? Толкундонуп атасызбы? Кош эле? Ооба дейм, бул мага бир тууган болуп калды Назгүл. Кол кармашып келе жатканыбызга 2 жылдан ашып калды. Балдарды төрөттүк, балдарды чоңойтуп атабыз. Эми ар бир баланын кыял жоруктарын билем, ар бир бала көз алдымда чоңойду. Саймадан акция 55% арзандатуу. Айына болгону 580 сомго секундасына 100 мегабитке чейин интернет жана үйдөгү телевидение. 200дөн ашуун телеканал, Старт жана О кино үй кинотеатрлары, түз эле телевизордон YouTube көрүү, жана дагы белекке ТВ приставка. Сайма толук кошулабыз. Улуу кызы мектепке барган, ал дагы эсимде, 1-классты бүтүп 2-класска, кийинки кыздар бала бакчага барып, 0-класста окуп, балдар көз алдымда өсүп атат. Ошондуктан мен Назгүлдү бир тууганымдай эсептейм. Алгач мага айтканда, ушу Назеже ушундай болуп атат дегенде, алтыным жакшы экен. Алдам калбай, деп бирок айткам да. Ал кандай эмне, бекер жөн эле бермек беле, такташ айыл деп, анан алгач ушул Назеже бүгүн үйгө көчкөн атабыз. Бир аз акча керек болуп атат көчкөнгө, макул, жаңы үйүмө көчүп атсың, салайын тыйынын деп. Ушул үйдү укканда чында биринчи жаш алдым. Мен абдан сүйүнүп жатам. Кудай буюрса очор бочор болуп, ушул жерден агарып, көгөрүп, ушул үйдөн кыздарын узатып дегенде, айтор бардык жакшылыгында биргеликте ушу бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр менен биз күбө болобуз деп ойлойм. Анда чогуу кирели. Азыр карасам колуңузда таттуулар турат, мындай кыргызча чачуула чачып кирели. Ооба дейм, аркабыз майлуу сүттүү болсун, дасторконубуз дайыма нанга толсун дегендей. Жана айтып коет го, нан болсо ыр болот дейт. Ушул жерде жакшылыктар болсун деген эми. Кыргызча эле кирели. Бизди күтүп атса керек, Саламатсызбы, Назгүл эже, кандайсыз? Үйүңүз кут болсун. Дайыма жакшылыктар гана болсун. Кана кыздар чогулткула. Бол алтыным кел. Жакшылыктар болсун дайыма. Кандайсың алтыным? Кандайсың? Ден соолуктар жакшыбы? Манайың жакшыбы? Ден соолук жакшы жүрөсүңбү? Ден соолук
жакшылыктар жакшылыктар кетпесин ушундай Назгүл өзү таза айым, үйүн дайыма таза кармат. Ушул анчалык эле эмес, бирок Назира эжеси келатат дегенде чалып коем да, мен билем да. Чалып койбойсузбу деп берет да, анан чалбай деле келсең деле, чалып деле келсең дайыма дасторкон жайылган, дайыма ошо кыздар бет баштары жуюлган. Мен айтам да, аял киши негизи таза болуш керек депчи. Бала эмгизип атасың, бала карап атасың, аял кишинин тазалыгы, анткени үйгө береке дагы, кут дагы, жакшы нерселердин баары ошонун аркасынан келе берет да. Кел, менин кызым бар депчи. Мандайың жакшыбы? Назгүл ушпайлай сени? Эч ким ушпайлай сени? Өзүнө тартып турган же башкача кыз. Анан Дед Морозтон эмне билемсе сурадым, Новый годко, жаңы жылга. Подарок сурадым да. Анан дагы эмне сурадым? Назгүл эже, мына азыр сиздин үйүңүзгө отуруп, аябай жаркыраган сонун үйгө кирип алганыңызга сүйүнүп отурабыз. 1 жыл мурун сиз биздин Супер ТВ телеканалына тагдырыңызды айтып чыккансыз. Ошондон ушул күнгө чейин мындай чоң өзгөрүүлөр болуптур да. Сизден да сурап кетпейлиби, кандай өзгөрүүлөр болду? Алгачкы ошо видео Супер ТВга чыкканда, ошо Супер ТВга кайрылган кезде ошол ага чейин ситуациям негизи эле оор болгон. Биринчиден ошо боюмда бар болчу, экинчиден барарга да жери жок болуп, жолдош менен ажырашып, таарынышып кетип аткандан кийин ушундай болуп, анан Супер ТВга чыгып калдык. Силер алкага чыккандан ага чейин ошол документтерибиз дагы чоң проблема болчу, өзүмдүн да паспортум проблема болуп, же роддомго тура албай, эчтеке кыла албай аябай эле эме болуп аткан. Чоң эле суроо болуп мен үчүнчү, кандай депчи. Андай Супер ТВга чыгып, ошол сиздер аркылуу Назира эжеге жолугуп, Назира эже өзү келип мага чоң жардам берди. Биринчиден ошо паспортум бүттү буюрса, экинчиден ошол документтеримди да буюрса бүтүрдүм. Кыздарымдыкын ошол бияктан, ошол жака келип, соцзащита аркылуу бүтүрдүк. Азыр баары жакшы, документтер толук, баары эле бар орду менен. Баарыңыздардын колдооңуздар менен жана да башка мени тааныган, тааныбагандарга дагы баары колдоп, жакшы сөзүн айтып, колунан келген жардам берип атышты. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун дейм. Мен бул үйгө кандай келип калдым десем, кыскача айтсам, бул өзүм билбейм да негизи, бирок ошол биз жашап жаткан айылда бир ошол имамбы же билбейм, бирок ошол жакта бир адам ошол айткан экен да, мен жөнүндө айтылганда. Анан арабтардын фондуна ушундай айым бар депчи мен айтып, анан кийин алар ошо өздөрү үйгө келип, мен жашап аткан жерге келип, ошол арабтар өздөрү келип көрүп, биз силер көрүп кандай жашап атабыз, канча бала бар деп. Анан келип алар айтты, ошол жарым жылдын ичинде үйлүү болосуңар деди да. Хорошо дедик, ошол менен ошо буюрса жарым жыл. Ишендиңиз беле үйлүү болом деп? Негизи ишенген жокмун, бирок эми арабтар өздөрү келгенден кийин ишендим да. Андан кийин эми ошол күтүш керек болду. Болгону алар мага жазында келген. Биз азыр күзүнө кирдик. Ошондо жарым жыл аралыгында бүтүрүп, ошол жакында эле бир жума болду келгениме, көчүп келип. Анда да кошуналар жардам берип, көчүрүп келишти. Мен өзүм мүмкүнчүлүгүм жок болуп, чоң рахмат демекчимин. Келип үйгө чейин жеткизип, окатарыбыздан бери келип, алып келип таштап кетишти. Чоң рахмат дейм. Анан ошентип арабский фондко келип калдык. Бул жерге жалгыз эле мен эмес, көп эле адамдар бар. Жалгыз бой энелер дегенде көп балалар. Дагы бир ирет куттуктайбыз. Эми кичинекей кыздарыңыз үшбөй, аябай жакшы шартта жашап калганына аябай сүйүнүп атабыз. Анан Назира эже, айтсаңыз, ошол видеону көргөндө 1 жыл мурунку ушул айымга жардам бериш керек деген ойду көрүп эле сездиңиз? Негизи бул видео 1,5 жылдан ашып кетти. Анан убакыт өттү. Анан бирөөлөр чалып калды. Назгүл айым төрөдү, Назира эже операция болуп калды, азыр реанимацияда жатат, врачтар жакшы карабай жатат, анткени түн жарымда келдик, эч ким карабай жатат деп бир эжеси бирөө чалды, Назгүлдүн. Бир кошунасы бирөө чалып калды. Анан аябай зеним кейди, бул кантип каралбай калат эми реанимацияда жатса. Врачтар деп ушинтип. Анан мен ошол күнү кечин эртеси күнү бардык. Анан ошол барып тыйын тыпырын берип, бир сыйра балдардын ушул жалыяктарын, бүт памперстерин, бүт колдон келген нерсени берип келдик. Анан бир окуя болду. Чалып калды. Кандай истеп, жакшы эмне болду?
ай светти өчүрүп кеткен атат дейт да. Эмне десем, үйдө бир 3 мешок un бар эле, ошо 1 мешок унду сатып туруп анан светти төлөп койбойбу дейт магачы. Аябай боорум ооруду, ошондочу аябай жаман болдум да. Анан айттым, ал жана акимчилик бериптир, айыл өкмөттөн бериптир, жана башка бир адамдар жардам берип un берген окшойт. Анан 3 кап un сатпай эле койчу, сатпай эле кой, ошол светтин акчасын төлөп берем дедим. Анан светтин акчасын төлөнүп ушул бир туугандай эле мамиле да. Сен байсаң мага бересиң акча деп койгон болгончу, кудай буюрса сен байсаң деп чыгып ушундай кээде бир нерселер жетпей калса чалып турат. Укмуштум эле сонун жардам берем деп айтпайм, ачык эле айтам. Колуман келген нерсени жардам берип турам дайыма. Жакшы сөзүмдү аябаймын. Анткени Назгүл ошол жакшы сөзгө муктач. Назгүл жанагы шалпыйбай, башын бийик көтөрүп, мынакей азыркы учурда чыгып атпайбы, шалпыйбагыла деген ошол сөздү айтып атат. шалпыйбай тыккан болуп, мен өзүм мурдатан айттым, жүдөбө, өзүңө кел, мындай өзүңдү карма, баары жакшы, баары сонун, укмуш болот. Кудай буюрса, мен сени чоткий бир күйөө көрөм, мен өкүл апа болом. Ай, баары сонун, сен болгону 24 жаштасың, өзүңө кел, өзүңдү карма деген сөздөрүн дайыма угуп келет. Кыздын чырагы 40-та коет. Ошол свадьба менен беребиз Назгүлгө. Керек болсо, кудай буюрса, Назгүлүмдөй сонун аял жок жашоодо. Сонун, жакшы, чын мен аябай ыраазымын Назгүлүм ушу балдарын жетимсиретпей, ушу балдарын карап, ушул чын баардай жоктой кылып мындай бир нерсени жасай калып, ушул балдарын чоңойтуп келгенине мен ыраазымын да, ушу оорутпай ушул. Жакшылык кылган адамга эки эселеп Кудай жакшылык берет дейт го. Буюрса ал да кайтат, жакшылыктан үмүт үзбөйбүз. Анан жолдошу тууралуу айтып калдың азыр эже, жаман сөздөрдү айтчу депчи. Анан ушунча жыл өттү, 1,5 жылдан ашык. Анан мындай кабар алдыбы сиздерден? Ал негизи эле чалып турат. Анда санда эле сүйлөшпөй калса, так постоянно эле чалып турат. Кыздарын сурап, жардам берип турат. Кыздары менен Сүйлөшүп турат. Колдон келинче анан бат-баттан дебейм, бирок кээде бат-бат сүйлөшүп калабыз, кээде 1,1. А так өзү чалып, кабар алып, жардам берип турат. Ал да колунан келген жардам берип атат. Жолдошуңуз кайрадан сунуштаган жокпу, чогуу жашайлы деп? Сунуштап атат, негизи сунуштап жарашалы дейт да, анан бирок мен дагы терең ойлонуш керек дейм да. Азыр мен немем жок. Тайчы эмебиз, жакшылап ойлонуп, баягы жүрүп жашайбыз десе эле азыр эле кетип калган эмем жок да. Бирок аны пока айта албайм эчтеке деп. Под вопрос, эч кимге эчтеке деп обещать эте албайм. Ага деле айткам, мен азыр эчтеке кыла албайм, жашайм деп да айта албайм. Пока ситуация ошондой да. Убакыт керек, анан тем более азыр бул жерге да көчүп келдик, анан мен кайра азыр жашап кетип, кайра чыгып кете албайм да. Мындай балдарды так эле көчүп конуп жүрүп атабыз. Анан если ушунчалык эле жашап жараша турган болсок, анда айттым, акча чогултуп, үй жай алып, жер алып, бир жерге туруктуу болуп, анан мүмкүн дедим да. Бирок мен точно сөз берген жокмун да. Эми Назгүл эже, сиз үйүңүздү тааныштырып кетиңиз, Сиз менен ар бир бөлмөңүздү көрүп чыгалы, жүрүңүз. Кыскача тааныштырып кетейин биздин жашап жаткан үйдү. Биринчиден эле бул киргенде эле бул эме кухня болуп эсептелинет. Кухня жана зал болуп ушундай атмосферада. Бул жерде диван, бул жерде холодильник, ошол өздөрү берген. Бул кухонный гарнитур дагы өздөрү полный салып берет экен. Биягында газ, плита, тамак пышаганга иштеп атабыз. Ушундай атмосферада бияк андан кийинки детский деп айтылат. Детский деп коебуз, спальный. Бул жерде ушундай 2 бөлмө, 2 эме, диван, кровать, детский. Кыздарыңыз жатат азыр. Азыр 2 кызым жатат, бул 2 уз. Андан кийин бул жерде шкаф, кийим салып турган шкаф бар экен. Өздөрүнүкү да полный. Бул жер ушундай, өзүңүздөр көргөндөй. Кийинки комнатабыз дагы ошо спальный, детский деп айтылат. Бул жерде деле ошол өзүңүздөр көргөндөй бир кровать бар. Анан майда чүйдө төшөктөрүбүз,
ушул азырынча ушундай эмеде анан акырындык менен толуктап өзүнүн ордоруна келтирип алам. Үйүңүз мындай чакан, бирок ошол эле учурда жарык, ыңгайлуу экен э? Аябай жакшы, баары сонун. Иштен киргенде эле ушул көрүнүш, бул жерде автомат койгон экен, автомат машинкасы бар. Анан бул жерге кирбей эле кой, бул жер туалет душ ичинде. Азырынча жок, ошо бүтө элек, ошол бир проблема менен ачпай эле коеюн дедим. Андан кийин эле бияк от жагалчы, ошо бул жерден бул жерге кирип эле ошо ачып эле отура беребиз, көмүрдү бияка коюп эле. Бул жер ошо темизлескен, суусун куя алабыз, ошо ичине от жагат. Мини ушундай эме, огород бул жерге ошо жазында бирдеңке отурсак болот экен. Мини огород, огороженный ушундай бөлүнгөн. Бул жерде кийинки бөлүнгөн забор, кийинки үй бүлө десек болот. Анан 4кө бөлүнгөн үй да бул жер. Үйдүн артында да 2 үй бүлө жашайт. Бул жерге бир аз өзүбүзгө керектүүлөрдү кылсак болот экен. Мисалы бул жерге навес коюп, ошо отун суубуз кичине суу болуп калып атат азыр каарда. Навес коюп, ошо көмүр кана керек экен бир аз. Кийин жазында ошо бул жерге күбөл болобу, өзүбүзгө каалаган нерсебизди отургузуп, өзүбүз кайра кийин күзүндө эмесин алсак болот да, жемишин алып. Бул эшиктин алдында, сыртында деле өзүңүздөр көргөндөй гүлдөр отургузулган. Баарын эми өзүбүздүн колубузда, баарыбызга эле берген, баарыбызга эле ошол ыраазычылык деп айтам, баарыбыздын атынан десем болот. Ушул жерге жашап, ушундай үйгө туш келип калганыбызга баягы кире албай калгандар да көп адамдар болду. Эми ал жагын карасаң баары жүрөгүң ооруйт экен. Бирок буйрук, Аллахтын буйругу менен эми биз үйлүү болуп калдык. Жана баары менден да тышкары дагы 99 адам үй бүлө жашайт бул жерде. Сиздерге да чоң рахмат, келип убактыңыздарды бөлүп кеткендериңизде. Өзүңүздөр көргөндөй үйдүн сырты ушундай. Чоң көрүнгөнү менен баягы ойлойт бир эле адам бир үйдө жашайт го депчи, бирок чоң болгону менен 4кө бөлүнгөн үй. Жана Назира эжеге да чоң рахмат, убактыңыздарды келип кеткендериңизге, жана баардык мага жардам берген, ушул убакка чейин дагы чалып, колдоп туруп аткандар, сиздерге да чоң рахмат. Терең ыраазычылык, Аллах сиздерден ыраазы болсун, өзү ыраазы болсун демекчимин. Башка эчтеке айта албайм. Кийин байып кетсем баарыңыздарга жана башка муктаждарга да өзүм жардам бергенге ниетим бар. Назгүл эже, мындай ушундай үйлүү болгонуңузду көрүп алып мен аябай сүйүнүп атам да. Сыртыма чыгып кетип атат сүйүнгөнүм. Сиз болсо мындай бир калыптагы эже экенсиз, бир калыпта сүйлөп атасыз го. Вообще эмоциямды чыгара албайм да, өзүм баягы кичинекей кезимден ошо катып калганда ичимдечи калып, любой жакшы эме ыйлайынбы же болбосо күлөмбү, бүт ичимде калып калат да. Эмнегедир сыртка чыгара албайм, ошо детский бир эме да, бир травмабы же билбейм. Эми сөздүн жыйынтыгында эмне дейбиз? Эң негизгиси жана погода в доме дейт. Үйдөгү аба ырайы. Үйдөгү аба ырайы жакшы болсо, баардык нерсе болот. Үйүңүздөгү аба ырайыңыз жакшы болсун эми Назгүл айым. Кудай буйруса мынакей жылуу жумшак, үйдө баардык шарты бар үй, мына өзүңүз каалагандай карап турсак, бул бизди аябай сүйүндүрөт. Бул мындай да, жакшы тилек жарым ырыс дейт. Кудай буйруса үйлүү болосуң, Кудай буйруса үй болот деп каяктан аракет кылганбыз болушунча, Назгүл аны билет. Кеминден сатып алсакпы, кандай кылабыз, жакыныраак жери болсо экен, кандай болот? Анан бир учур пайда болуп калды, бирөөлөр чыгып калды. Түштүк жактан, өзгөн жактан үйүн алып берсек Назира жашайбы деп, Назгүлгө айттым, Назгүл, түштүк жактан үй чыгып атат, сат алып беребиз деп атат, барасыңбы түштүккө десем, жок, тизге жакыныраак эле болоюн дейт. Анан макул анда деп, мына буйрук экен, шаардын алыс эмес, шаардын боюнда балдар мектепке барып келип атат, эң негизгиси курсактары ток, кийимдери бүтүн. Эмне кылыш керек? Только жашаш керек. Сиздерге чоң рахмат. Аны учурдан пайдаланып, мына үйлүү болду десе эле эчтеке муктаж эмес экен деп көп эле ойлоп калышы мүмкүн. Өзүңүздөр көрүп тургандай дагы көп нерселер керек. Назгүл өзүнүн реквизиттерин сөзсүз түрдө берет. Ошол реквизиттерге 100 сом болобу, 10 сом болобу салып коюңуздар. Анткени балдар кичинекей, дагы деле сүт ичет, дагы деле памперс керек дегендей колдон келген нерсеге жардам берип коелу. Ошол көңүл бурганыңыздарга, убакыт бөлгөнүңүздөргө рахмат. Сизге да рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушинтип жардамга муктаж айымдардын көңүлүн көтөрүп, сулуулап жүрө бериңиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушинтип биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз аякты. Саламатта калыңыздар, көрүшкөнчө.